Жок, эмнеге кандай кылып ойып атабыз деген тактап айта аласызбы? Чылпак кайер? Чылпак кайерде болот? Билесизби чылпак? Чылпак көздө болот. Ошол чылпакты алам деп каректи ойуп алып аткан жокпузбу деп атам. Сиздин салыштырууңузду түшүнбөй жатам. Кечирип коюңуз. Мындай түз мыйзам Сиз түшүнбөйсүз баары бир. Азыркы кумар оюн зоок боюнча атын атагым келбей эле, бирок улуттук оюнубузда ошонун рекламасы чыгып атат да, жарнамасы. Биздин Көкбөрүдө жазылып турат, көп болуп туруп, сонун болуп туруп. Кайсы бир дүйнөдө негизинен ошо улуттук оюнду ушунча деңгээлге түшүргөндөр барбы? Оюн зоокту рекламировать этти ошол жерден. Улуттук оюн деген улуттук оюн боюнча калыш керек да. Реклама боюнча мыйзамга тийиштүү кумар оюндары рекламага чыкпаш керек. Сиз кайсы багытты айтып атасыз, ошону тактап кетсеңиз болобу? Чолпон атага барсаңыз, немеде ипподромдо дагы эле жазылып турат. Казинонун рекламасыбы? Жок, менин рекламасы. Жаңырээк айтып кеткен. Интернет оюн неме. Эми азыр мындай реклама келбей эле онлайн казинону айтып атабыз да. Реклама болбош керек. 1xbet деп жазылып турат Чолпон атада, немеге барсаңар, ипподромго. Жазылып турат бүт жеринде. Ошо Көкбөрү ойноп аткан маалында да жазылып турган ошол. Улуттук оюндарды хотя бы жөн койбойсуңарбы, башкаларына тийишсеңер дагы. Ошол боюнча айтып кетейин деген мен. Улуттук оюндарды мындай улуттук биздин өзүбүздүн маданиятыбызга келген жерлерге ал рекламаңарды койбой эле койгочу Сураныч. Ошол эле бул мыйзам долбоорун биздики алыскы региондордо ошо элет жеринде ак матча ташмат эле окубайт экен.